Ушул убакка чейин коомчулук адамзат эмне үчүн айга учуп баруусун токтотуп койгону тууралуу так жана даана жооп ала элек. Америкалыктар айга 6 жолу конушкандан кийин андан аркы учууларын улантышкан эмес. Ошондон кийин 72-жылдан тартып бир дагы астронавт эмнегедир айга учуп бара элек. Анын себептери эмнеде экени алигиче белгисиз бойдон. Биз бул чыгарылышта эмнеге адамдар айга учуп баруусун токтотуп койгону жана окумуштуулар кандай сырларды жашырып жатканын карап кетмекчибиз. 60-жылдары америкалыктардын жана Советтер Союзунун ортосунда биринчи болуп космосту өздөштүрүү үчүн чоң таймашы жүрө баштап, болгон күчтөрүн жана каражаттарын айды изилдөө программаларына жумшашат. Андан соң ал программалар 70-жылдын башында эле эмнегедир иштешин токтотот. 1969 июль айында америкалыктардын учуучу кемеси Аполлон 11 биринчи болуп ийгиликтүү айга конгондон кийин Советтер Союзу жарышта өзүнүн жеңилүүсүн моюнга алып изилдөөлөрүн жабат. Америкалыктар болсо тез ара ичинде күтүүсүздөн мындан аркы учуп барууларын жана изилдөөлөрүн жүргүзүүдөн баш тартышат. Ошондо себебин шылтоологон сыяктуу өтө маанилүүсүз жооп менен кутулуп кетишкени бүткүл дүйнөнү таң калтырат. Алардын айтуусу боюнча, бул айга учуулар эч кандай илимий баалуулугу жок жана бекер каражатты сарптоо болуп эсептелет. Андай дей турган болсок, адамдар эмнеге азыркы учурда айга учуп барууга аракет жасашпайт? Себеби азыркы заманбап технологиялар алдаганча алдыга жылышкан десек болот. Ал гана эмес, америкалык инженер, ойлоп табуучу жана космосту өздөштүрүүчү ишмер Илон Маск 2025-жылы ITS программасына көмөктөш Марс планетасына пилоттук учууну пландаштырууда. Ансыз деле космостук туризмдин өнүгүшүнө шарт болуп, айга учуп баруу азыркы учурда чыгымдарды актап кетет деген ойлор деле бар. Бирок ошентсе дагы 47 жыл бою эмдигиче андай аракеттер болбогону таң калтырбай койбойт. Кээ бир конспирологдордун божомолдору боюнча, айга учуп баруу бул чындыгында болгон дагы эмес деген теория орун алган. Болгону бул дүйнөлүк мистификация жана алдамчылык деген кептер айтылууда. Бирок бул тема өзгөчө чыгарылышты талап кылат десек болот. Америкалык космосту изилдөө башкармалыгы NASA жана анын изилдөөчүлөрү чындап эле айдын бетинде эмнеге кабылышкан жана кайсыл себептер менен учууларын токтотушкан деген суроолор менен айрым байкоочулар эмдигиче талаштарын токтотпой келишет. Анткени алдыда дагы учууга даярдалган проекттер жана пландар бар экени белгилүү эле. 1961-жылы 12 апрелде Юрий Гагарин алгачкы болуп космоско учкандан кийин америкалыктар Советтер Союзунун артта калбоо чечимин кабыл алышат. Ошол маалда айга конуу программасы иштетилип баштайт. 8 жыл бою 40 миңден ашык NASA ишмерлери ушул долбоор менен эмгектенип келишет. Америка өкмөтү $10 миллиард чыгым болушат. Азыркы эсеп менен $100 миллиард. Акыры Советтер Союзу окумуштуу Сергей Королёв атактуу космонавтика өздөштүрүүчүсү каза болгондон кийин америкалык кесиптештерден бир топ эле артта калышат. Акыры барып 1968-жылы декабрь айында Аполлон 8 экипажы Айды орбитасынан бесире айланып өтүшөт. Жарым жылдан кийин эле 1969-жылы 2-июлда Аполлон 11 экипажы биринчилерден болуп айга барып конушат. Акыркы болуп 1972-жылы 6-экипаж айга барып келишет. NASA болсо негизи официалдуу түрдө айга дагы 3 экспедицияны даярдап коюшкан эле. Бирок тилекке каршы эмнегедир белгисиз бир шарттар менен ал пландаган учууларды тез арада жаап салышат. Эмне себеби экени эмдигиче белгисиз жана ар кандай божомолдор айтылып келет. Биринчи эле учуулар өткөндөн кийин дүйнө жүзүндөгү көптөгөн ышкыбоздор жердин жандоочусу ай үстүндө бир шумдуктай кубулуштар болуп жатканына көңүл бура башташат. Бир нече жыл ичинде жерден телескоптор менен байкоо жүргүзүп жаткан көптөгөн астрономдор айдын бетинде ар кандай түшүнүксүз кубулуштар жүрүп жатканына күбө болушат. Алардын айтуусу боюнча, айдын бетинде ар кайсы убактарда ар түрдүү кубулжуган өңдөгү жарыктар пайда болуп, уламдан улам өчүп жанып турушкан. Ар кандай көлөмдөгү жана узундуктагы жарыктар ошол эле маалда айдын ар кайсы бурчуна жылып барып жатышты. Андан тышкары көптөгөн энтузиасттардын байкоосу боюнча, айдын үстүндө ар кандай ордунан жылып жүргөн көлөкөлөрдү байкап жатышкандарын маалымдашкан. Айрым байкоочулар айдын үстүнөн ар кандай өлчөмдөгү белгисиз учуучу объектилерди аныкташкан.
Алар айдын бир бетинен экинчи бетине учуп барып конуп, кайра жоголуп кетип турган. Бирок долбоордун баштапкы этабында эле көптөгөн каражаттар сарпталган үчүн НАСА андай белгисиз көрүнүш учурларга алдын ала даярдык кылган десек болот. Ошол себептен 1965-жылы эле атайын аномалдуу кубулуштарды изилдөө үчүн илимий кызмат тобу түзүлгөн. Ошондон улам 1968-жылы НАСА айдагы болгон кубулуштардын билдирүүлөрү жөнүндө атайын жыйнактар тизмесин түзүшкөн. Жылдар бою изилдөөлөрдөн кийин кызыктай феномендердин эсеби 579га чейин көбөйгөн. Алардын арасында жылып турган жана жалтыраган объектилер, ар түстүү жана улам узара берген ангек сымал арыктар, улам сайын өңүн өзгөртүп турушкан өтө эле чоң купол сыяктуу томолок шарлар, кээде орду жоголуп турган кратерлер, геометриялык фигуралар жана көптөгөн башка кубулуштар. Геометриялык фигуралар тууралуу алгачкы жолу британиялык астроном Уильям Бирд дагы айтып өткөн. 1971-жылы өзүнүн айдын табышмактары жазуулар жыйнагында көптөгөн эскерүүлөрү болгон. 1958-жылы профессор Косарев Пулково обсерваториясында иштеп жаткан кезинде өзүнүн байкоолору жөнүндө бөлүшөт. Айдын бетиндеги Альфонс аттуу кратердин ортосунда бир нече сааттай бир кызыктай болгон ала булут каптап турган. Жанар тоонун күчөп кетүүсү деген мүмкүнчүлүк божомолдору дароо эле четке кагылат. Анткени андай кубулуштар айдын үстүндө миллиард жылдар мурун эле тынчып калганы анык. Бул суроолорго жооп окумуштуулар арасында ошол бойдон табылган жок. Астронавттардын алгачкы айга учуусун бүт дүйнө жүзү кызыгуу менен байкап турган. Америкалыктар Аполлон программасы менен айга сапар алганда, алардын өз ара байланышууларын дүйнөдөгү бүт радио угуучулар тыңшап турушкан. Ошол убакта астронавттардын учуусу жүрүп жаткан маалда Хьюстон базасы менен болгон байланыштарын радио толкундарынан түз эфирге чыгарышкан. Анда көпчүлүк угуучулар айдагы учкучтардын таң калыштуу бир кызыктай болгон билдирүүлөрүнө көңүл бурушкан. Көпчүлүктөрдүн айтымында, астронавттар маалымат берүү учурунда улам сайын өздөрүн бир кызыктай карманып жана толкунданып, үндөрү калтыраган сымал ачык сүйлөй албай жаткандары байкалып турган. Ошол маалда экипаж бир нерсени жашырып жаткандай сезилген десек болот. Биринчи айга учуудан кийин 10 жыл өткөн соң НАСАнын мурунку кызматкери Аполлон программасынын радио жабдыктарын өздөштүрүүчү Морис Шатлен аттуу инженер жана ойлоп табуучу космостон учуп келген биздин ата тегибиз деген китебин жарыкка чыгарат. Ал өзүнүн китебинде айга учкан маалда астронавттардын бири Нил Армстронг менен байланыш түзгөндөрдүн катарында экенин маалымдап келет. Армстронг ошол маалда айдын үстүндө кеме турган жайдын бир чарчы аралык жагында орто көлөмдөгү белгисиз бир объектилерди байкап калганын базага жарыялап берет. Андан тышкары айдан келген билдирүүлөрдө шаттл кемеси конуп турганда өтө эле алыс эмес аралыкта кызыктай бир таш бөлүктөрү байкалган. Ошондой эле астронавт Эдвин Олдриндин айтуусу боюнча, ошол таштардын кээ бири сыртынан жарык чыгарып турган экен. Ал жарыктар түсү жок келип, күңүрт болуп жанып турган. Бирок бир нече убакыттан кийин мындай билдирүүлөрдү жеке эле НАСА эмес, экипаждын мүчөлөрү дагы жоопсуз калтырышкан. Кантсе дагы астронавттар ачыкка чыгарбоо милдеттемесине кол коюшкан эле. Ал милдеттеме менен алар ар бир билгендерин жана көргөндөрүн жашырып жүрүүгө кол коюп беришет. Бирок ошондой болсо дагы бул жөн эле божомолдор. Дагы бир далилдер боюнча, экинчи ирет айга конгон Аполлон 12 экспедициясынын белгисиз бир объектилер жанынан калбай учуп жүрүшкөн экен. Ал фактылар жердеги телескоптордун жардамы менен космосту изилдөөчү обсерваторияларда такталган. Эки белгисиз учуучу объектилер америкалык шаттлдан жанынан чыкпай, жарыктарын улам жандырып көккө чейин узатып барышкан. Бирөө астынан, бирөө болсо артынан калбай учуп жүргөн. Ошол маалда америкалыктарга айдын бетинде түшүнүксүз жана белгисиз кубулуштар болуп турганы башынан эле маалым экени билине баштайт. Балким жаңы экспедициялар ошол табышмактарды чечмелеш үчүн жиберилсе керек. Акыры көптөгөн күбөлөр дагы табылып, алардын арасында астронавттар өздөрү дагы ачыкка чыга башташат. Алардын айтуусунда, НАСА бир гана жашыруун маалыматтарды сактабастан, андан тышкары айдын бетинде тартылган көптөгөн уникалдуу сүрөттөрдү катып коюшкан.
Башкы күбөлөрдүн бири НАТОнун аба күчтөрүнүн башкы башкармалык штабында чалгындоо аналитиги болуп иштеген Боб Дин көп нерсени ачыкка чыгарат. Мурунку аскер кызматкеринин айткан сөзү боюнча, айга конуп жаткан убакта тартылган сүрөттөр атайылап чок кылынып турган. Аполлондун экспедициясындагы материалдардын ичинен НАСАнын адистери элге көрсөтө ала турган гана сүрөттөрдү тандап алып турушкан. Калгандарын изилдеп бүтөр замат дароо жок кылышкан. Ошондуктан кимдир бирөө азыркы убакта териштирүү жумуштарын жүргүзгөн күнү дагы материалдарды табыш баары бир мүмкүнчүлүккө жатпай калат. Боб Диндин айтуусу боюнча, архивдеги жок кылынган материалдардын ичинде ар бири бир нече миң кадрдан турган 40ка жакын видеороликтер болгон экен. Аларды жок кылуунун себеби жөнөкөй жана түшүнүктүү десек болот. Бул сүрөттөр социалдуу жана саясаттык жактан өтө эле ылайыксыз келиши мүмкүн. Дүйнө жүзү үчүн катуу чуу болуп калышы ыктымал. Кантсе дагы Боб Диндин күбө катары көрсөтүүлөрү далил катары кабыл алынбашы толук мүмкүн. Бирок отставкага чыккан НАТОнун майору чындыкты ачыкка чыгарам деген ниет менен ушундай жарыя кылып өзүнүн аброюна шек келтирсе таң калыштуу болмок. Бирок ошондо деле ал жалгыз эмес эле. Бул иш боюнча эң эле маанилүү күбөлөрдүн бири Аполлон 14 экипажынын астронавты Эдгар Митчелл дагы көптөгөн кызыктуу кошумчаларды атап кеткен. Митчелл негизи өзүнүн башка планетадагы тирүү жандарга ишеничи менен дүйнөгө таанымал келет. Андан тышкары Америка Кошмо Штатындагы Розуэлл аймагында белгисиз учуучу объекттин кулашы тууралуу имиштерге дагы далилдигин кошумчалаган. Анын үстүнө ал көптөгөн таанылбаган учуучу объекттердин күбөсү болгон көптөгөн кадырлуу аскер кызматкерлери менен маектешип келген. Митчеллдин айтымында, башка планеталардын жашоочулары жерге жеке эле учуп келишпестен эмес, көптөн бери жер жүзүндөгү керектүү адамдар менен байланыш куруп келишет экен. Айга барган сапары тууралуу интервьюларда Митчелл башында ыңгайсыз суроолорго жооптон баш тартып келчү. Кийин ал тууралуу Митчелл мен ачыкка чыгарбоо милдеттемесине кол коюп, соттолуп кетүү жана үй-бүлөмдөн ажырап калуу коркунучу менен билгенимди жарыялабоо убадасын берген элем дейт. Бирок башка интервьюларда Митчелл жеке мен эле эмес, башка астронавттар деле айдагы объектилерди көрүшкөн деп маалымдап берген. Окуя муну менен эле бүткөн эмес. Аполлон 20 экспедициясы менен уча турган болмок мурунку америкалык астронавт Уильям Рутледж дүйнө жүзүндө чындап эле укмуштуудай фантастикалык жарыя менен кайрылган. Анын айтымында 1972 жылы НАСА тарабынан токтотулган акыркы 3 экспедиция чындыгында болуп өткөн, бирок бардыгы өтө жашыруун деңгээлде уюштурулган. Рутледж өзү акыркы Аполлон 20 экспедициясы менен бирге учуп, айдын арткы бетинде бир табышмактуу өтө чоң объектини көрүшкөн. Божомол менен ал учуучу кеме деп аныкталып, объекти сигара формасында болгон жана көлөмү укмуштуудай чоң келип, узундугу божомол менен 5 километрга чейин жеткен. Ал белгисиз бир кеме балким учуу учурунда кыйроого учурап, айдын бетине кулап түшкөн жана ошондой эле айга миңдеген жылдар бою жатса керек деген маалыматтар айтылып келет. Андан тышкары Уильям Рутледж өзүнүн айтымында айга учуп барганда тартылып алынган видео кадрлардын кээ бирөөнү НАСА аскер кызматкерлерине өткөрбөстөн жашырып алган экен. Анан ал интернет булактарына айга учуп барган сырдуу видеолорду жүктөп, элге ачыкка чыгарганы белгилүү. Бирок кээ бир скептиктер ал видеону жасалма деп айтып келишет. Кантсе дагы Уильям Рутледж өзү азыр чет өлкөдө жашынып жүргөн кези. Кантсе дагы эмнеге адамдар ушунча жыл бою айга учууну токтотушкан? Эгерде биз бардык айга учкан 25 астронавттар айдан кандайдыр бир белгисиз объектилерди же түшүнүксүз кубулуштарды көрүшкөн деп божомолдоп көрсөк дагы, ошондо бардыгы ордуна келип, көп суроолорго жооп табылмак дегенге ишенич бар. Негизи астронавттар ошол учурда деле элден жана коомчулуктан аргасыздан баарын жашырып жүргөнгө милдеттүү болмок. Анткени адамзат өзү аларды билгенге даярбы же жокпу, дүйнө эли аны кандайча кабыл алат, таасири канчалык тиет, жана ошондой эле кесепети кандай болуп кетиши мүмкүн деген суроолор аркасынан пайда болот.